көбүнчө үйдө атасы окуп берген китептер сиңимдүү болот балдарга деп. Тууранын жанында, туура эместин каршысында болуш керек. Сизди күлөнчү деп коюшат, ага кандай жооп бересиз? Ошо күлөнчү деген эмне экенин түшүндүрүп берсе жооп берет элем. Акчанын кереги жок деп айта албайм. Министр катары өзүңүздүн ишиңизге 5 баллдык баалоо системасы менен канча коер элеңиз? 3,5. Эми бир кысым болсо деп тилейм. Оор суроо экен. Саламатсызбы, Алмаз мырза? Китеп дүкөнгө келип калыптырсыз. Тез келип турасызбы балдарыңыз менен? Жок, мурда жумушка чыгаардан мурун көп келчүбүз, бирок азыр убакытка байланыштуу көп келе албай калдык. Өздөрүнө тандап алып берип турасызбы китепти же кандай? Негизи улуусу көп өзү тандайт. Анан биздин үйдүн астында да кичинекей ушундай бир китеп, концерт товар саткан дүкөн бар. Кез-кезде өздөрү түшүп ошол жерден апасы менен алып турушат. Мурда кез-кезде келип чогуу алып турчубуз. Бул улуу уулуңуз окшойт бул жигит, 10 жашка быйыл чыгат, 3-класста окуйт. Атың ким? Бактылек. Бактылек. Сенин атың ким? Идирис. Идирис? Абдан сонун. Бактылек 3-класс окусаң, китепти өзүң тандайсыңбы же атаң жардам береби? Мен өзүм тандайм. Кандай китептер жагат? Мындай чоңдорго жагат. Мисалы, кыргыз тилинде көп окуйсуңбу же орус тилинде? Неме? Айта бер. Мен көп Гарри Поттер окуйм, анткени орусча окуйм. Орусча. Бүгүн кандай китеп алалы деп келдиңер? Билбейм, бир кыргызча китеп. Кыргыз тилинде жомоп окуйм деп чечтиңби? Абдан жакшы. Негизи Алмаз мырза, өзүңүз ушул балдарга мындай китеп тандап берүүдөчү кандай бир критерийлерге таянасыз? Мындай тилекке каршы Кыргызстанда балдарга арналган кыргыз тилдүү китептер чектелүү да. Орус тилинде раритетте өзүңүздөр көрүп тургандай бир аз тандоого мүмкүнчүлүктөр бар. Анан мен ойлойм, ар бир кичик баланын өзүнүн кичинекей жеке китеп текчеси болуш керек. Бала оюнчук катары китеп менен ойноп чоңоюш керек. Ошондо ошол китеп маданияты калыптанат деп ойлойм. Андыктан өздөрүнүн кичинекей бир текчеси бар, ошол жерде саналуу китептери бар. Анан кез-кезде окуп калышат, кез-кезде ойноп калышат. Айда жылда бир мен окуп берип калам ушундай. Негизичи мындай ата эне балдардын китеп окуусун алып келиши үчүн мындай өзү үлгү болуш керек деп коюшат турбайбы? Үй-бүлөдө биз бир убакта кылып калдык, бир 2 жылча жакшы уланттык. Күндө үйдө жарым саат кечкисин китеп окуп, балдар менен ар ким өзүнүн китебин окуп, анан кез-кезде мен окуп берип калчумун. Анан азыр жумуштан саат 10го чейин иштеп калабыз. Азыр барганча балдар уйкусу келип калат. Азыр ушуну кыла албай атабыз. Бирок негизи ата эне үлгү болуш керек экен да. Үлгү болуш керек. Жазаса оңой сиңет. Анын үстүнө психологияда да айтылат го, көбүнчө үйдө атасы окуп берген китептер сиңимдүү болот балдарга деп. Андыктан ошо баарыбыз негизи биринчи милдет үй-бүлөдөн балдарыбызды тарбиялап баштасак, коомдо көйгөйлөр аз болот эле, мектептин жүгү жеңил болот эле дегендей. Анан биз ата-энелер тарбия процессине жакшы катышпагандыктан ошо мектептерде тарбия маселелери абдан кыйын болуп жатат. Анда балдарыңыз өздөрү китепти тандай беришсин, биз болсо сиз менен негизги маекке өтсөк, Сиздер китеп тандап туруңуздар, балдар. Алмаз мырза, мына азыр сиз балдарыңыз менен ушул китеп дүкөнгө келип, китеп сатып берүү каалооңуз бар экендигин көрдүк. Анан 4 уул кызыңыз бар экен. Негизи аларга мындай таалим, тарбия берүүнүн кандай рецептин колдоносуз? Рахмат. Таалим, тарбия берүү жагынан биринчи баягы тарбия маселеси үй-бүлөдөн башталыш керек. Мен үлгүлүү бир рецепт айтуудан алысмын. Анткени бир ата катары өзүмдүн толук тарбиялык маанидә милдеттеримди аткарып жатам дей албайм. Аны кайсыга салыштырып айтам? Өзүмдүн ата-энеме салыштырып айтканда, мен бала кезде атам кызматта иштеп, апам бизди көбүрөөк тарбиялап окутуп калды. Андыктан баардык сабактарга даярданганда апам биздин ыр жаттабайлы, көнүк аткарбайлы, биздин темаларыбызды жатка билчүбүз. 8 бир тууганбыз, мен 8-мин.
Андан сырткары апам ошол көчөдө алтын жатса албагыла, бирөөнө кыянаттык кылбагыла, ушундай аябай тарбиялык маанидо ошол кезде үйрөткөн нерселери калыптанып калыптыр. Бирок менде бул айрыкча адабият жагынан, тарых жагынан өзүмдүн жетилүүмдө атамдын кечкисин кескесте айтып берген окуялар аябай көп таасир калтырган. Атам ошол убакта чыккан көбүнчө чейин жана Ала Тоо журналы сыяктуу журналдарды, гезиттерди көп окуйт эле. Ошолордогу аңгемелерди, окуяларды аябай кооздоп, сүрөттөп, кескесте тамактан кийин айтып берип калчу да. Ошол нерселер менин ички дүйнөмдө калыптанганга чоң таасир этти. Андыктан мен ата-энелерге сунуштарым, үй-бүлөдө ата эне баягы балдарын да каалап көргүсү келген нерсени өздөрү жасаш керек, өздөрү аткарыш керек. Сабак оку, китеп оку деп кыйнабай, өздөрү да китеп окуп, балдарга ошону көрсөтүш керек. Тапшырма аткарып жатканда көңүл буруп, ага багыт берип, жардам бергенге чейин убакыт бөлүш керек. Тарбия менен окутуу процессин бир гана мектепке таштап коюу бул чоң тобокелчилик. Андыктан ар бир ата-эне баланын калыптанышында өзү активдүү роль ойнош керек. Алмаз мырза, негизи өзү кайсынысы оор экен? Министр болуубу же аталык кылуубу? Эми сөз аталык кылуу да оор. Министрликтин баягы демагогия менен айткым келбейт. Министрлик да абдан оор кызмат. Анткени бир элдин урпактарынын түйшүгү турат да мойнуңузда. Эгерде ошону чын жүрөгүңүз менен сезип атсаңыз. Анткени ошол балдардын тарбиясы, мына көрүп атасыңар, бир ай мурун Ош шаарында чоң балдар мектептин 2 окуучусун бычактап кетти. Бир окуучубуз кайтыш болуп калды. Ушундай учурларды көргөндө кадимкидей ыйлайсың, жүрөгүң сыгылар. Анан ошо балдардын тарбиясы, бараткан багыттары, ошол өздөрүнө биз толук көңүл бура албай жаткандыгыбыз аябай мындай чоң көйгөйдү жаратат. Андыктан министр болуш да кыйын, ата-эне болуш да кыйын, ар биринин өзүнө жараша түйшүгү бар деметчи. Мына 12 апрелден баштап ушу мектеп, балдар бакчалары кайрадан онлайн режимге өткөнү калды окшойт. Анан дистанттык окуунун мындай оош кыйыш аябай кандай оор болгондугун айтып атышат. Бүгүн онлайн билим берүү системасына мугалимдер деги эле система өзү даяр бекен, көтөрө алчудайбы? Негизи былтыр 2020 март айынан баштап онлайн системасына билим берүү тармагы өтүп баштады да. Кыргызстан региондо салыштырмалуу бул системаны бат өздөштүрдү. Анткени мисалы Тажикстан онлайн окутуу такыр өткөн жок. Өзбекстан региондору онлайн окутууга өтө алган жок. Казакстан өткөн менен кыргызстанчалык баягы тез арада конвертация боло алган жок да. Андыктан Кыргызстан бул жагынан ийгиликтүү кирди, бирок ошол кирип жатканда мугалимдердин компьютер технологияларына болгон даярдыгы, жөндөмү, сабакты баягы уюштуруу, аны балдарга жеткирүү маселесинде абдан чоң кыйынчылыктар жашадык. Бул билим берүүнүн ичкиден тышкы факторлору бар. Ички факторлор катары ошо мугалимдердин даярдыгы, ошол окуу программаларын онлайн форматта, цифровой форматта санарип түрдө жок болгондугу, көп нерселер окуучулардын ага даяр эместиги менен баягы түйшөлдүк. Ал эми сырткы факторлор катары ошо региондордогу интернеттин сапатынын начарлыгы, үй-бүлөлөрдө гаджеттердин жетишсиздиги сыяктуу көйгөйлөр онлайн окутууга өлкөнүн даяр эместиги экендигин көргөздү. Бирок азыркы күнгө чейин ата-энелер онлайн форматка да көнүп да калышты. Ноябрь айынын 7-синен окууга чыккандан баштап 2020 жылдын кайрадан мектептерди ачып баштадык. 1 апрелге чейин жалпы Кыргызстанда 99% орто мектептерди жана бала бакчаларды ачып бүткөнбүз. Бирок тилекке каршы акыркы жумада ушу пандемиялык абал күндө 2 эсе 3 эседен сандар көбөйүп жаткандыктан азыр мектептерде окуп жаткан мугалимдердин саны, студенттердин саны өсүп жатат кескин түрдө. Андыктан ошо Бишкекте өзүңүздөр көрдүңүздөр, көчөдөн кызыл зона деп жарыяланып, Чүй областы сары зона деп жарыяланып, ушундай кайра мектептер онлайн форматка өтүү коркунучунда турабыз да. Бул сөзсүз сапатка өз кедергисин тийгизип жатат. Жана WhatsApp'тан берилген тапшырмалар, Zoom'дан өтүлгөн сабактар, жай турмушта өткөн сабактар менен эми сапатын, мазмунун, маанисин салыштырып болбойт. Андыктан бул айла жоктун иши болуп атат. Бирок билим берүү министрлиги контентти жакшыртканга, мугалимдерди окутканга дагы көңүл буруп, колдон келген аракетти жумшап атабыз. Азыркы учурда Кыргызстанда дагы башка өлкөлөр сыяктуу вакцинациялоо иши жүрүп жатат. Анан мугалимдер буга даярбы? Деги эле өзүңүз вакцинациядан өттүңүзбү? Мен вакцинациядан өтө элекмин. Мугалимдерден деле массалык түрдө өткөн жок. Азыртадан акырынан башталды. Көрүп атасыз, Кыргызстанда күндө вакцинациядан өткөндөрдүн саны дагы
өтө чоң санда деп айта албайм. Бирок ошо массалык түрдө вакцинация башталганда биз билим берүү тармагында өтөбүз деп турабыз. Сиз министр мыкты менеджер болгондо гана өзгөртө аларын айтып, бирок ал үчүн системада өзгөрүү болуу керектигин белгилеген жайыңыз бар да. Эми бул нерсе сизге кандай жүк болууда? Деги эле башка түшкөндө адам өзүнүн жон териси менен сезет эмеспи? Сөзсүз. Биринчиден бир тармак мамлекеттин ичинде башка тармактар менен тыгыз байланышкандыктан бир тармак өз алдынча баягы өнүгүп кетүүсү да кыйын. Билим берүү тармагы ошол эле учурда экономика, финансыга байланыштуу, ошол эле учурда элдин маданий деңгээлине байланыштуу дегендей. Ушулардын баарын эске алганда билим берүү тармагы абдан чоң тармак. Өлкөдө бюджеттин 28%-ын түзөбүз. 4300 мекеме бар бизде. Бул Кыргызстандын жарымын ээлейбиз да. Анан мынчалык чоң тармакта өзгөрүү жана бурулуштардын 2-3 айда болушу абдан кыйын. Менеджер бул бир менеджер менен алтын таяк менен болчу иш эмес, сөзсүз бул. Андыктан ошого жараша материалдык чыгымдарды жабуу, өнүгүүгө баягы каражаттарды бөлүү, ошо министрликте жаңы иштелип жаткан план программаларды ишке ашырууда бир аз убакыт да керек болуп турат. Бирок жасаса болот сөзсүз. Сиз министр болуу электе саясий колдоо керектигин дайым айтып келдиңиз. Азыр бүгүнкү этапта сиз саясий колдоону толук сезип жатасызбы, жокпу? Эми саясий колдоону кандай десем бир бөлүгүн сезип жатам. Кандай бөлүк десек болот? Азыр жогорку кеңештен азыр өкмөт ишине көп кийлигишүү жок. Ал жагынан бир мындай жеңил кыймылдаганга шарт бар. Жогорку кеңештин депутаттары муну жакшы түшүнүү менен кабыл алып жатышат. Бул жагы жакшы. Президент тарабынан билим берүүгө көңүл буруу бар. Чыгарган экинчи жарлыгы да ошо балдардын адеп ахлактык өнүгүүсү, тарбия маселеси, дене тарбия жөнүндө чыкпадыбы? Андыктан бул нерселер да биздин алып барып жаткан ишибизге кандайдыр бир стимул берет. Жалпысынан алганда министрлердин ортосунда бүгүнкү күнү кагаз түрүндө эмес, сөз менен келишкен иштерди бюрократиясыз алып баралы, бири-бирибиздин долбоорлорубузду тез арада чечкенге көмөктөшөлү деп мындай консенсус бар ортобузда. Андыктан көп чечимдерди чыгарганда, жаңыланууларды киргизүүдө бир катар жеңилдиктер болуп жатат. Консенсус бул жетиштүү деп эсептейсиз? Жетиштүү эмес, муну системага айлантуу керек бул консенсусту. Азыркы консенсус баягы өткөл маалдагы айтпадымбы, негласный баягы сөз түрүндөгү баягы бир ымалалашуу менен жүрүп жаткан иш. Бирок муну Кудай буйрса биз жалпы мамлекетте бир системага айлантып алсак, анда мына бюрократиялык көп маселени жеңебиз. Өзүңүз айтмакчы, ушул министр болсом бюрократиялык тоскоолдуктарды сөзсүз биринчи приоритет катары коем жана жеңем дедиңиз эле. Мүмкүн болдубу? Жаңыдан башталды бул иштер. Эми мен айтып атпайм, тармак абдан чоң. Ошо мугалимдердин документациясын азайтуу маселеси, өзүм региондордо түздөн түз кыдыруу, калк менен жолугушуу. Мына бүгүн министрликтин коомдук кабылдамасы менен сүйлөшүп көрсөңүздөр, мисалы жумалык кабылдамаларыбыз, коом менен катташуу, алар менен онлайн баарлашуу, мектеп директорлору менен байма-бай жыйналыш өткөрүү, көчмө коллегияларды өткөрүү сыяктуу, мындайча айтканда эл менен министрликтин ортосун жакындатуу боюнча бир катар көзгө көрүнөрлүк иштер жасалды деп айта алам. 2017-18 жылдары сиз өкмөттүн аппаратында билим, маданият, спорт тармагы боюнча бөлүмдү иштеп, жетектеп калдыңыз да. Бирок командалык жумуш болбосо ишти алып кетүү кыйын экендигин бир ирет кыйтканыңыз белгилүү. Эми 2 жылдан кийин кайрадан өкмөт мүчөсү болдуңуз, маанилүү тармакты жетектеп жатасыз да. Демек, анда азыр сиздин оюңуз боюнча өзгөртүү мүмкүнчүлүгү пайда болгондон кийин сиз бардыңыз деп түшүнсөк болобу? Өзгөртүү мүмкүнчүлүгү түзүүгө аракет кылып жатабыз. Бирок сиз айткандай команданы түзүү жагынан 5 ай болду. 5 айдын ичинде буга жетиш элекпиз. Эмне тоскоолдук болуп атат? Билимдеримиздин ичинде биз кандай тоскоолдук дегенде, мисалы министрликтин аппаратында сиз мамлекеттик кызматкерлерди жумуштан жылдыра албайсыз. Анткени жылдырыш үчүн абдан чоң жүйөлүү себептер болуш керек. Ал жерде иштеп жаткан адамдардын эффективдүүлүгүн арттыруу боюнча бир катар иш-чараларды өз алдынча чече албайсыз, анткени алар эмгек кодекси менен корголгон. Ошол эле учурда жылыш тууралуу кыла албайт экенсиз. Районодон районго, мисалы 2 райондун орун алмаштыруу, ротация маселелери сыяктуу мыйзамга көп өзгөртүүлөрдү киргизүү керек болуп жатат эффекти көтөрүү боюнча. Ошол эле учурда мисалы мектеп директорлорунун жумуш кызматтарын баалоо, өлчөө боюнча мына механизм боюнча коомчулукта чоң талкуу болуп жатат.
аттестация маселеси. Ушул сыяктуу нерселерди биз баштадык, эми аягына чыгаруу керек болуп турат ушуларды. Ал үчүн сизге канча убакыт талап кылынат дегеле? Мисалы, сизди социалдык түйүндө колдогондордун дээрлик көпчүлүгү Алмаз мырзанын реформасынын жыйынтыгын канча убакытта көрөбүз деп дагы суроо коюп атышпайбы? Абдан жакшы, мен так кесип айта алам. Эгерде реформаны биз административдик структуралык реформа десеңиз 1 жыл. Эгерде бизде финансылык нормативдик жана баардык мыйзамдык укук ченемдик актылар боюнча бизге 2 жыл. Эгер мазмун жагы десеңиз, бизде башка министрликтерден айырмаланган мазмун бар да. Биз мындайча айтканда көзгө көрүнбөгөн тарбия, билим, сапат деген сыяктуу кармалбаган нерселер менен иштейбиз. Сапат маселесинде чоң өзгөртүүлөрдү киргизип, жана анын жыйынтыгын учун көрө башташ үчүн 3 жыл убакыт керек. Демек, убакыт талап кылынат экен да, бирок 5-5,5 ай болуп калды. Дагы бир маселе, мына соңку эле ушул калп айтпайын бир 3-4 күндүн ичинде социалдык түйүндөрдө дагы бир талкуу жаратып аткан маселе жөнүндө суроом келип атат. Сизди ЮНЕСКОнун башкы директорлугуна талапкерлигиңизди процедураларды бузуп, өзүнү тапшырганыңызды жазып чыгышты, бирок кийин кайра өз талапкерлигиңизди алып салган экенсиз да. Чын бышыгын эми өзүңүз айтып берсеңиз, эмне болуп кетти? Бул маселе боюнча мындай, ЮНЕСКО менен иштешкен уюм мекеме бул билим берүү жана илим министрлиги. Биз ЮНЕСКОго жооптуу мекеме бизбиз. Андыктан ЮНЕСКОдон өздөрүнүн ошондой кат келип түшкөндүгүнө байланыштуу билим берүү министринин атынан менин атым жана андай акыркы 3 күн срок калганда тез почта аркылуу гана FedEx менен баягы номинация кылынган. Бирок биздин министрлик тарабынан ошо зам министринин колу менен, бирок биз муну кайрадан мамлекеттик баягы билесиз да, бул кандидатураларды чыгарууда келишимдер, макулдашуулар, ар кандай процедуралар болот. Бул боюнча мамлекеттин баягы консенсусу боюнча мен өзүмдүн кайра кандидатурамды чакыртып алдым. Бул жерде эч кандай саясий басым, кысым эч нерсе жок. Бул ЮНЕСКОго коюу бул укук бузуу дагы эмес. Процедурада бузулган жок. Мен баягы билим берүү министрлиги расмий мекеме, андыктан биз ошол нерсени эгерде убакыт кенен болгондо биз муну тышкы иштер министрлиги аркылуу негизи жөнөткөнүбүз эң орунду болмок. Ошол негизде мен кайра чакыртып алдым. Бирок сиз өзүңүз үчүн министр катары азыр коомго көбүрөөк пайдаңыз тиет деп эсептейсизби же ЮНЕСКОга барганыңызбы? Эми ЮНЕСКО бул абдан чоң тема. Бул ЮНЕСКО баягы жылдар бою макулдашуулар, процедуралар, эл аралык келишимдердин негизинде келип чыккан нерсе. ЮНЕСКОдо эмес, мен өзүмдүн тармагым бул билим берүү, өзүмдүн жеримде пайдалуу болом деп эсептейм. ЮНЕСКОдо баягы мамлекеттер өздөрүнүн номинациясын кылып, мамлекеттердин аты чыгып турганы жаман эмес деп ойлойм. Андыктан Кыргызстан эл аралык мындай иш-чараларда өзүнүн активдүү позициясын көрсөтүш керек деген ойдомун. Эми кайрадан билим берүү тармагы жөнүндө суроом келип атат. Мисалы, PISA деп аталган эл аралык баалоо системасы бар. Биз кыйла жылдан бери бул рейтингде өтө эле арткы орунда экенбиз да. Эми себептерин сиз министр болуп келгенден кийин иликтеп, андан бир алдыга жылуу аракетин көрүп жатасызбы, жокпу? 2009-2006 жылы Кыргызстан 60 мамлекеттин катчысы менен PISA эл аралык өлчөп баалоо сынагына катышкан. Ошондо көрсөткүчтөр боюнча Кыргызстан арткы орунда элеген. Азыр 2025 жылга Кыргыз Республикасы кайрадан ошо PISA өлчөп баалоо сынагына катышат. Азыркы учурда 4-класста окуп аткан балдар 5 жылдан кийин 9-класска жетет. Бул дүйнө жүзүндө ошо 9-класс окуган балдардын деңгээлинде жүргүзүлгөн сынак. Сынактын 3 негизги багыты бар. Бул биринчиси математика билимдери боюнча, экинчиси ошол өз тилин окуп түшүнүү жөндөмү боюнча, үчүнчүсү бул табигый илимдерди өздөштүрүү боюнча. Анан ар бир 3 жылда өткөндө ошол сынакта бир кандай эме болот. Жок, бир багытка басым жасалат. Ошол 2025 жылдын басымы бул табигый илимдерге басым жасалат. Андыктан биз азыр ошо стандарттарыбызды ошого багыттап окутууда. PISA дегенде бул бир сынакка кирип эле мамлекеттин дараметин ченөө деп түшүнбөш керек. PISA бул билим берүү тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн бир рычаг катары көрүшүбүз керек. Бул эгерде PISAга даярданууну
комплекстүү жүргүзсөк, биз билим берүүдө бир сынакта жыйынтык көрсөтүү эмес, билим берүүнүн ичиндеги көйгөйлөрдү чечүү маселесин карашыбыз керек. Мисалы, PISAнын максаты, бул максаттарына 10 чакты максат бар. Ошо эң негизгилердин бирөөсү ошол алып жаткан билимди ошол окуучу өзүнүн жашоосунда канчалык эффективдүү колдоно алат деген атайын комплекстүү бир подход бар да ал жерде. Ошол нерселерде биз билим берүү стандарттарыбыз, окутуу моделдерибиз, программаларыбыз ошого багытталса, анда ошо биз бүгүнкү күнү окутуп жаткан билим эртеңки күнү алардын жашоосунда практикада колдонууга мүмкүн болгон билим деген сөз. Андыктан биз 5 жыл алдыга эле, эрте кеч калбай эле деп даярдыкты көрүп баштадык. Германия мисалы бир кийинки сынак үчүн ошо 15 жылга жакын даярданган. Бразилия, Россия дагы ушуна 15 жылдык даярдыктан кийин мына бүгүн жакшы жыйынтык көрсөтүп башташты. Биз азыр 5 жыл мурун атайын министрликте PISA боюнча топ түзүлүп, жалпы региондорду ошо PISAга даярдоо жана билим берүүдө комплекстүү маселелерди чечүү боюнча азыр ыкчам иштер алып барылып жатат. Буюрса 5 жылдан кийин мунун жыйынтыгын үзгүлтүксүз жүргүзсөк көрөбүз. Алмаз мырза, негизи мектептердеги билим берүү жөнүндө сөз болгондо көпчүлүк ата энелер анан балдардын, окуучулардын өздөрү деле айтып калышат да, бизге кереги жок предметтер абдан көп депчи, 25тен ашуун экен, мүмкүн мен жаңылып жаткан чыгармын. Өнүккөн өлкөлөрдө бир ашып кетсе 10-15 предмет окутулат экен. Кыргызстанда ушуну киргизүүгө болобу? Сиздин оюңуз кандай? Негизи дүйнөлүк практикада 16-17 предмет отурат. Бизде ошо 25 предметтин тегерегинде. Анан бизде ар бир тармак уюшуп келип, белгилүү саясий күчтөр менен көп предметтерди өз алдынча киргизип алган учурлар болгон да. Ар бир мисалы финансылык түшүнүктөр боюнча, ошол дискриминациялык түшүнүктөр боюнча, ден соолук боюнча мисалы ар ким келип өзүнүн сабагын сунуштап жатат. Туура тамактануу деген сабак киргизели деп. Эми туура тамактануу сабагын биологиядан, тарбиялык сабактардан, башка сабактардан берүү керек. Же болбосо финансовый грамотность боюнча келип атышат, аны математика, башка сабактын ичинде берүүгө мүмкүн да. Бирок ар бир тармак эле өзүнүн тармагы, мисалы шахматты сабак катары койгула деп кирип атышат. Бул жерде сөзсүз каржылык кызыкчылык болот. Каржылык кызыкчылык, белгилүү топтордун кызыкчылыктары менен өздөрүнүн сабактарын түртө беришет. Анан бизде майдаланып кеткен сабактар көп да. Андыктан биз сабактарды баягы чоңойтуп, анан биздин мектеп программасында эч бир сабак жумасына 1 саат өтүлбөш керек деп атабыз. Мисалы музыка, андан кийин сүрөт сабагы, ушул сабактар 1 саатка чейин түшүп кеткен да. 1 саат өтүлгөн сабактын баланын билиминде эч кандай орун калтырбайт. Андыктан биз жок дегенде эң аз деген сабак 2 саат өтүлүш керек жумасына деп атабыз. Ушул сыяктуу сабактардын мындайча айтканда укрупленияга барып, кээ бир өзгөрүүлөрдү жүргүзүш керек. Бирок антисеңиз, ошол кайсыл тармакта оптимизация жүрө турган болсо, ошол тармактын сөз каршылыктары, соцсетте баягы сизге катуу чиренүүлөр күч болот. Мун үчүн чоң эрк керек болот. Бирок барбасак, балдарды ушинтип кыйнап эле же бир сапатка чыкпай, же бир эффективдүүлүккө чыкпай жүрө беребиз анда. Дароо суроо кетейин. Мисалы Кыргызстанда мектептерде окууну баалоо системасы 5 балдык көрсөткүч менен бааланат экен. Ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө 20 балдык шкалага чейин дейт да. Бул бүгүн зарылчылыкпы же бул жөн эле сөзбү? Негизи дүйнөнүн баалоо системасы ар башка. Мен Германияда окудум. Германияда 6 балл менен баалашат. 1 эң жакшы балл, 6 эң начар балл деген сөз. Тескерисинен кетет. Анан кээ бир мамлекеттер 100 балл менен баалашат, кээ бири 10 балл менен баалашат. Бирок бизде чынын айтканда, эгер аттестат менен жогорку окуу жайларга өткөрүп жатканда, кесипчилик окуу жайларын алып жатканда, алардын жалпы баягы өлчөгүн алалы десек, ошо 4 балл аз болуп атат да. 2, 3, 4, 5 негизи балдардын ортосундагы айырманы ажыратыш үчүн жетишсиз. Бир класста жакшы окуган менен мындай эң жакшы окуган бала менен эң жакшы жакын окуган баланын ортосунда айырма жок. Экөөнө тең мугалим 5 коюп коет мисалы. Чындап келсеңиз бирөө 10го, бирөө 9го окуган бала болушу мүмкүн да. Ошондой жагынан баягы чындап ажыратууга эме жок. Бир жагынан бул чоң көйгөй эмес, баягы бизде жакшы, орто, начар, баягы эң жакшы деп бөлүп атабыз да. Ошого жараша негизи бул
Баалоо бир жагынан маанилүү, бир жагынан маанисиз. Балдарды бага окутпаганга биз көндүрүшүбүз керек, билим үчүн окутууга. А бирок стимулдаштыруу жагынан балды эффективдүү койгондо дагы иштеп чыгышыбыз керек. Буга сөзсүз кайрылышыбыз керек деп ойлойм. Баалоо демекчи, мисалы бирдиктүү мамлекеттик экзамен бүгүн керекпи дегеним, азыр мисалы жогорку окуу жайларына өтүш үчүн ЖРТ же жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алып жатышпайбы? Бул абдан убагында туура киргизилген механизм болгон. Анткени учурда билесиздер, ар бир жогорку окуу жай өзү менен чаржайт, экзамен уюштуруп, коррупциялык көрүнүштөр абдан күчөп кеткенде, ал учурдагы жаңылышпасам Камила Шашекеева эжебиздин убагында кирген бул система. Бул абдан чоң көйгөйдү чечкен ошол учурда. Бирок биз бүгүнкү күнү ушул орто маселесин, жалпы республикалык тестти дагы кандай эффективдүү кылабыз деген үстүндө иштеп, башкача механизмдерди ойлонуп жатабыз. Мисалы, кесипчилик окуу жайларга киргизүүдө аттестаттардын баллын да эске алуу маселеси. Экинчиси, жалпы республикалык тестте мисалы кыргыз тили боюнча мына азыр жаңы компоненттерди киргизип баштадык. Ошол эле учурда биз жалпы республикалык тестти жылына 2 жолу өтүү боюнча жаңы токтом долбоорун иштеп чыгып өкмөткө киргиздик. Мындан кийин Кыргыз Республикасына буйрса, жылына 2 жолу жогорку окуу жайларга жана кесипчилик окуу жайларына кабыл алуу болот. Дүйнө жүзүнүн баарында күзгү жана жазгы семестрде 2 жолу кабыл алынат. Мисалы, жайкы учурда күзгү семестрге өтпөй калган балдар кайра өз күчтөрүн 1 жыл күтүп отурбастан 6 айдын ичинде кайра сыноого мүмкүнчүлүк болот. Балким ошол жерде кандай бир себептерден улам экзамен жакшы тапшыра албай калган бала үчүн мүмкүнчүлүк. Экинчиден, армияга барып келген балдарыбыз дагы 1 жыл күтүп калбастан ошол жарым жылдын эсеби менен кайра ортого кире берген мүмкүнчүлүк болот. Анан балдар бир кесипти тандаганда 6 ай окугандан кийин эгер ал кесип жакпай кесибин өзгөртө турган болсо, дагы бир мүмкүнчүлүк болуш керек. Кайра кирип жыл ичинде кийинки семестр менен кайра жаңы алууга. Анан дүйнө жүзүндө студенттер бири-бирине которулуп жатканда, эми азыр академиялык мобилдүүлүк абдан күчөбөдүбү? Семестрдин ортосунда кайра жаңы курсту баштоо менен бул эмне деген сөз болот? Студенттерге да эл аралык нормага жакындаткан болобуз. Бул жакын арада ишке ашабы? Токтому кирди, буюрса токтомго кол коюлса 2021-жылдан баштайбыз биз. Эң сонун экен. Анан дароо айта кетсеңиз, мисалы бул ОРТны ЦОМО деп аталган уюм ишке ашырат да, муну Кыргызстан мамлекеттик система өзү уюштурса болобу, жокпу? ЦОМО деле Кыргызстан ичиндеги жеке менчик тармак, муну аутсорсинг деп коебуз, тышка беребиз. Өнөктөш катары тендерди утуп алган экен. Тендерде бир өткөргөндө 3 жылга мен билгенден тендер өтөт. Ал ЦОМОнуку 2022-ге чейин уткан. Ошо 2022 өткөндөн кийин ошого тең атаандаш болгон компаниялар чыгып, эгер бизге дагы ылайыктуу баягы өздөрүнүн сунуштары менен тендерге катышып бере алса, ал мекемелер өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, биздин министрлик эле өзүнүн курамында түзгөн биздин подведомственный мекемебиз бар. Бул улуттук баалоо борбору. Ошол баалоо борбору эгерде ошончо суроону түзүп, өздөштүрүп алып кете алса, анда алар дагы тендерге катышып утуп алса болот. Алмаз мырза, 21-чи кылымдын кадрлары деп аталган биринчи президент түзгөн программа бар эле да. Анан бийлик алмашкан аталган программа көңүл бөлүнбөй иштебей калып калды да. Дегеним, ошол программалар аркылуу көп балдар тышка барып магистратура, докторантурада билим алышчу эле го. Коңшу өлкөлөрдө бул программа дале иштейт экен. Анан сиз муну колдойсузбу, колдосоңуз сунуштап көрдүңүзбү же бул эски ыкмабы? Бул убагында абдан жакшы программа болгон. Өлкөлөр эгемендүүлүктөрүн алып баштаганда дүйнө таанымды кеңейтүү, дүйнөлүк практикаларды алып өзүнүн өлкөсүнө алып келүү, аны интеграциялоо боюнча бул мыкты жол болгон. Муну биринчи орто Азияда сунуштаган президент катары Аскар Акаевич тарыхта калды. Аны туурап кошуна мамлекеттерде Нурсултан Абишевич өзүнүн болашак программасын негиздеген. Ислам Каримов билесиздер өзүнүн Үмит деген программасын чыгарган. Рахман болсо Тажикстанда Дарахшан деген программасын чыгарган. Ушинтип президенттер өздөрүнүн президент программасын негиздеген. Азыркы учурда ошо бийлик алмашуу, өкмөттөгү туруксуздуктардан улам 3 мамлекетте дээрлик жок эсе, ал эми болашак бүгүнкү күнү Казакстанда абдан чоң жигердүү жемишин берип жатат. Ошол анткени механизмдерин да туура курушкан да. Кетип аткан студенттер, балдар эгерде кайра мамлекеттерине кайтып келип иштесе, ошол койгон ипотекалары же кредиттик акчалары
айлыгын эсебинен жоюлуп кетип, мамлекетке да пайдалар тийип, өздөрүнүн дагы эффекттерин көрсөтө алышты. Бизде механизм дагы мындай жакшы курулган эмес. Экинчиден, мунун жыйынтыгы жанагы туруксуздан улам контролдолбой калды. Азыркы учурда мындай программа керекпи десеңиз, биз учурда бир донор менен сүйлөшүп, азыр биринчи жолу Кыргызстан тарыхында президенттин инновациялык мектебин негиздеген астында турабыз. Бул мектепте 700 балалык орун болот. Воронцовкада курорттук мектеп болот. Ал 400 бала дайыма ошол жерде жатып окуган интернат тибинде Кыргызстандан тандалып алма балдардын мектеби. Жаңы мектеп курулат экен, пайдаланылат баштап. 300 бала болсо, жыл ичинде жана Артек сыяктуу 21 күндөн 3 жумага келип окуп кетип турган процесс куруп атабыз. Ошондо тандалма балдар келип окуп, мотивация алып, кайра өз райондоруна, айылдарына, региондорго кетип тургудай лагерь сыяктуу мектеп болот. Сонун экен, качан ишке ашат? Муну буюрса май айында фундаментин куюу башталат. 2022 жылдын сентябрына окууга беребиз деп турабыз. Азыр концепциясы даяр болду. Биз буюрса жакында 12 апрелде коомчулукка тааныштырабыз. Жогорку окуу жайлар боюнча сурагым келет. Албетте университеттер жаш адистерди чыгарып жатышат, бирок алар чыккан менен рыноктун талаптарына жооп бербей, ана мамлекет деле, жеке менчик структуралар деле аларды кайра окутуп, кайра даярдап эле убара тартып атышат да. Ушунун сиз бир башка жолун көрүп турасызбы? Абдан жакшы суроо. Жогорку окуу жайларда биз бир гана билим берүү менен чектелген функцияны жүктөп койгонбуз да. Дүйнөлүк практикада университеттер же кесипчилик окуу жайлары бир учурда билим берүү, илим изилдөө, инновациялык продукцияларды өндүрүү жана ошол нерсени бизнес менен мамиле түзүп, ушул билим берүүдүн продукциясын бизнеске сатканга чоң салым кошушат. Андыктан биз дагы билим берүү тармагында ушундай компоненттерди киргизүү боюнча азыр абдан активдүү иштеп жатабыз. Мындан тартып буюрса жогорку окуу жайларда илим изилдөө функциялары да камтылат, продукция баягы инновациялык өндүрүштөр да камтылат. Дүйнөлүк банк менен 35-40 миллион доллардын тегерегинде азыр проект грант сүйлөшүп жатабыз. Ошо биздин жогорку окуу жайларды мындайча айтканда рыноктун шартында кадрлар жетиштирүү боюнча реформа жасоо боюнча азыр гранттык акчалар да башталды. Буюрса сентябрь айынан баштап ишке кирет деп турабыз. Бул түшүнүктөр да. Анан кесипчилик окуу жайларына да абдан чоң талаптарды коюп атабыз. Азыр рыноктун шартына жараша кесиптик багыттарды ачалы, талап болбой калган бөлүмдөрдү жабалы. Андан сырткары бизнес менен, жеке сектор менен, мамлекеттик органдар менен абдан тыгыз байланышып, ошол окуудагы сапатты окуу учурунда бүтүрөлү. Ал компаниялар кайра өздөрү тарбиялабай, тескерисинче окуу жүрүп жатканда ошолорду практика уюштуруу маселеси, ошол ишкер жумушчуларды заказ берүү маселеси, ушундайларды бирге иштөө боюнча азыр бир топ иштер аткарылды. Буюрса жыйынтыгын көрөбүз. Мунун бардыгына мисалы жана гранттык, эл аралык донор уюмдардын каражаттарын тартуу маселесин колго алып жатыпсыз да. Анан сиздин бул аракетиңизди колдогондор да карбын, бирок ошол эле учурда мындай сиз эл аралык уюмдардын кызыкчылыктарын лобби кылып атат дегендер да чыгып атат. Анан өзүңүз ачык айтып берсеңиз, канча каражатты жеке өзүңүздүн аракет, мындай авторитет деп коелук, мындай кадыр баркыңыз менен алып келип атасыз? Эми азыр 5,5 ай болуп атат. 5,5 айдын ичинде чоң инвестициялык долбоорлор эми башталып атат. Табай келгенден баштап эле бүгүн эле келе калып, алып келе кал дегенден алысмын. Бул сиздин почеркти, менин жалгыз мындай натыйжам, жемишим деп айта алам. Бул команданын, бул башка тийиштүү мекемелердин, ошол учурда тышкы иштер министрлиги менен иштешебиз. Ошол эле учурда өкмөттүн курамынын баарынын салымы бар бул жерде. Бирок азыр олуттуу кандай инвестициялар келет атат, мен катары эле айтып берип коеюн. Биринчиден Пакистан, Кыргызстан ортосундагы жанагы кара тизме маселеси жөнгө коюлгандыктан бул жерде абдан чоң обороттогу көйгөй чечилди. Анткени бизде азыр 35 000 студент окуйт чет мамлекеттен. Медициналык багыт, жалпы эле багытта. Булар Кыргызстанга бир жылда бери жагы 1 миллиард доллар акча түшүрөт. Мындайча айтканда жашаганы, жегени, ичкени, төлөгөн контракты, авиабилеттер дегенди. Бул маселелерди активдүү алып барып жатабыз. Андан кийин Араб Эмираттарынан ал жердин элчиликтин салымы абдан чоң, эки чоң долбоор баштадык. Бирөө Токмоктогу Жусуп Баласаган академиясы боюнча, экинчиси мына президенттин инновациялык мектебинин 700 кишилик
чоң мектеп комплекстүү куруу боюнча Воронцовкада чоң долбоор башталып атат. Буюрса экөөнүн бюджети бери жагы $20 миллион. Андан сырткары мына Азия өнүктүрүү банкы менен жогоруда айттым, $40 миллион тегерегинде жогорку окуу жайларды баягы өнүктүрүү боюнча долбоор сүйлөшүп жатат. Мына буюрса алдыңкы этап жүрүп жатат. Вашингтон ГПЦО менен $4 миллион 800 миң долбоор келаткан. Бул нерсе буюрса ишке ашкана турат. Андан мурун чыккан проекттер бар болчу. Россия Федерациясы мына 8 мектеп келди эле деп келишкен. Министрин кабыл алып жылуу маанайда абдан жакшы иштер жүрүп жатат. 14 апрелде буюрса Россия Федерациясына жөнөп жатам. Мектептердин санын 10го чыгарып алдык азыр. Бул 10 мектептин бюджеттик сметасы $30 миллион тегереги болот дегендей. Булардын баарын айлантканда чыныгы чоң эле акчага айланат. Бирок булар баягы бир күндө, бир айда чечилүүчү маселелер эмес. Булар бул жерде баардык мамлекеттик органдар жардам бериш керек. Ратификациялоодо жогорку кеңештин ролу абдан чоң. Финансы министрлигинин, тышкы иштер министрлигинин, элчиликтерибиздин ушундай да. Анан колдон келгенди кылып атабыз. Азыр мына жаңы бир акция баштаган атабыз. 12-синде буюрса жарыялайбыз. Апрелде Кыргызстан компьютерсиз мектеп калбасын деген. Муну жеке коомчулуктан бизге азыр мектептерге жетпеген 11-12 миң компьютер жетпейт. Ошол компьютерди коомчулукту уюштуруп, акция уюштуруп, ушундай мектептерди жабдыйлы деп турабыз. Жеке мисалы ишкерлер деле буга колдоо көрсөтсө керек. Ошого кайрылабыз да жеке. Жакшы, Илимпоздор жагдайындагы айрым бир нерселерге токтолгум келип атат. Биздеги Илимпоздор мисалы коомдук маселелер менен эмнеге алектенишпейт да? Мисалы кээде коомчулук алардын пикирин издеп калат, анан биз байкап калабыз да, мындай бир саясий маселелер чыкканда эле алар бир кайрылуу менен чыгып калышат. Мындайда илим тармагы абдан талылуу тармак да. Бул тармактын адамдары чыгармачыл болот. Бул тармактын адамдары назик болот. Анан буларга кандай жакшы көңүл бурсаң, ошол жак утат. Бул индеецтердин жакшы бир жомогу бар да, ошол жерде айтат. Кара ит менен ак ит экөө талашып атса, небереси сурайт, эмес чоң ата булардын кайсын сутат деп. Анда чоң атасынын айткан жакшы бир сөзү бар да, кайсынысын жакшы баксаң, ошону сутат депчи. Мындайча айтканда, кайсыл тармакка кандай көңүл бурсаң, ошол тармак ошондой өнүгөт. Илим тармагы дүйнө жүзүндө бүгүнкү күнү мамлекеттерди сүйрөгөн, алдыга реформаларды жасаган, мамлекетке локомотив катары жол көрсөткөн тармак бул илим тармагы да. А бизде тескерисинче коомчулук илим тармагын мындай жүк сыяктуу көрүп калган да, ушул жагы абдан аянычтуу. Анан бул илимий тармак мындайча айтканда каржылоонун аздыгынан, көңүл бурулбагандыктан, коомдогу маданияттын Илимпоздорду сыйлабаганынан улам мындайча айтканда сүңгүп жерге кирип кетти да бул тармак. Эгерде мына мен акыркы эле айларда 3-4 мамлекетти кыдырып келдим. Ар бир мамлекет инновациясы жок мамлекет, келечеги жок. Илимий көз карашта изилдөөлөргө акча бюджеттен олуттуу бөлбөгөн мамлекеттин келечеги жок. Ушуга окшогон толтура ураанын астында борборлор уюштурулуп, акселераторлор түзүлүп, инкубаторлор уюштуруп, бүт баары Илимпоздоруна инвестиция жасап атат. Эгер бизде илим тармагына инвестиция болбосо, илимий тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, алар коомдук огуртуна ээлебесе, анда биз багыты жок эл болуп калабыз. Бул илим тармагы абдан маанилүү тармак, буяка чоң көңүл буруш керек. Бирок акырдында көрдүңүздөр, мына Конституциянын жазылышында дээрлик 60% Илимпоздор роль ойношту бул жолу. Эми кичине мындай чыксакпы деген бир эмелер башталды да, мындай стимулдар. Бирок дагы эле алардын эмгегин баалоо тиги боюнча олуттуу мамлекеттик бюджеттен жылга канча каражат биз бөлөбүз? 0,1%. 0,1, бул өтө аз. Бул өтө аз. Мисалы Швецияда 6%. Анан карабайсызбы? Инновация деп калдыңыз. Чындыгында эле инновация, азыр жасалма интеллект алдыга озуп кетпедиби башка дүйнө өлкөлөрүндө? Анан биз ошондой секирикти канча жылда басып өтүшүбүз мүмкүн? Ушул темп менен барсак. Бул темп менен басып өтпөйбүз. Буяка абдан чоң көңүл бурушубуз керек. Бирок ошол жака инвестиция кылса, Кыргызстан адам ресурстук өлкө деп атпайбызбы? Ошол жерден чоң нерселер чыгышы мүмкүн. Мисалга эле айтайын, WhatsApp программасы жазылды, $18 миллиард сатылды. Бир 50дөй программист жазган экен. Көрүп атасызбы? Бизде WhatsAppка окшогон телефондо элементарный бир гана application баягы программа иштелип чыкса, ушу Кыргызстанда сатылган акчасы миллиарддаган акча болуп атат да. Андыктан биз мына инновацияга, интеллектке, илимге басым жасап, ошондой
шарттар түзүшүбүз керек. IT парктарын түзүү, инновациялык борборлорду түзүү, стартап борборлорун түзүү, мисалга алсак коомчулукту кайра даярдоо боюнча акселераторлорду уюштурушубуз керек. Ушундай подход болсо, баягы мамлекеттик программа, анда коомдо өнүгүү тез болот. Бул үчүн дагы чынында эле сиз айткандай көп убакыт керек. Убакыт керек, ресурс керек, ошону алып кеткенге адамдар керек. Андай болсо, мисалы, илимий эмгектер жазылып атат, доктордук, кандидаттык диссертациялар жазылып атат, бирок ал эч ким окуй атпайбы? Эмне пайдасы бар ал? Ошол неге андай болуп атат? Анткени ошо илимий диссертациялар жазылып жатканда, аны апробациялаганга, аны лабораторияларда ишке ашырганга, анын практикалык жолго койгонго акча бөлүнбөй жатат да. Эң эле жөнөкөй мисал айтайын. Мен Америкада иштедим. Бизде дагы бир кесиптешим бар эле, физик. Бир жылда $130,000 кошумча лабораториясы үчүн акча алчу ал. Университет ага $130,000 акча бөлчү. Ошо лабораторияңды байытып ал, өзүңдүн студенттериң, чтобы ошол сабакты, илим жакшы түшүнсүн, ошол жерде жакшы аспиранттар чыксын деп. Бизде бир эмеге, айлыкка болгону кандидат наука 600 сом кошобуз, доктор наука 1800 сом акча кошобуз. Бул 1800 сом бүгүн доктор наука стипендия берип атсаңыз, анан алардан жакшы натыйжаны күтүш кыйын. Жеке өзүңүз боюнча да сизде Борбор Азиядагы тышкы саясат менен тарыхы боюнча дүйнөдөгү эң мыкты эксперт болуу тилегиңиз бар экенин уккан жайым бар. Анан бул сизге эмне берет? Урмат сыйбы, атакпы же байлыкпы? Урмат сый, байлык эмес, мындайча айтканда, мен өзүм кесибим баягы илимпоз болуп калдым. Анан баары бир саясий карьерам бүткөндөн кийин кайтчу жерим бул илим тармагы. Андыктан мен өзүмдүн ишимди майын чыгарып, ошол тармакта мындайча айтканда эксперт болуп, бул кадыр барк менен акча үчүн илим жаза албайт эми. Бул илим дагы бул өзүнчө бир кызыгуу, өзүнчө бир фанат болушуң керек ага туурабы. Мен кызыккан ушу тематика, именно Орто Азиянын тышкы саясаты, Орто Азиянын тарыхы жөнүндө кызыгып жүрөм. Бул боюнча жазып атам, колуман келишинче. Жакында буюрса дагы бир эмгегим чыкканы турат, мурда жазып тактап койдум эле, азыр типографияда каралып жатат. Анан ушундай кызыгуунун себеби, мен дүйнөдө элдин көңүлүн ошо Орто Азияга, Орто Азиянын бай маданиятына, Орто Азиянын ичиндеги цивилизацияга бургум келип атат да. Ошол дүйнөлүк державаларга илимий лобби кылгым келет да, ушул регионду. Кызыкчылыгым ушул. Кыргызстан өзүнүн потенциалы менен балким мындай көңүлдү бурдура албашы мүмкүн дүйнөлүкчү. Регион биригип эгер иш алып барсак, анда дүйнөнүн көп инвестициясын, көңүлүн, саясий баягы түзүлүштөрдү буруп, көп нерсе жасаганга мүмкүнчүлүк бар бул региондо. Кандидаттык диссертацияңыз педагогика илими боюнча экен, доктордук диссертацияңыз тарых илими боюнча экен. Сиз өзүңүздү мындай системный адаммын деп эсептейсизби? Эмне үчүн экөө тең гуманитардык коомдук багыт, педагогикадан жазганда да педагогика жана педагогиканын тарыхы деген багыт болгон. Андыктан бул да тарыхка багытталган тармак. Германияда окуган факультетим педагогика факультети, магистратурам педагогика, кандидаттыгым педагогика. Андан кийин ошол дүйнөдө баягы 4-5 тилди эркин сүйлөп жаза билгендигим үчүн, окуп ошол чөйрөлөрдө чогуу жүргөнүм үчүн эл аралык мамилелердин тарыхын жазгандыгым, дипломатияга кызыккандыгым да жүйөлүү деп эсептейм. Америкада постдоктордук ишимди жазганда дагы Орто Азиянын билим берүүсү, эгемендүүлүк учурундагы өзгөрүүлөр дегенди жазгам. Демек көрүп атасызбы, билим берүү, тарых кубулуштарын бирге алып кетип бараткан эксперт катары колуман келгенин кылып мен баштап атам. Мен баягы билимдин чокусунда эмес, илимдин башында, башатында гана турган адаммын. Сизди Хопкинс университетинде кыргызстандык жалгыз окутуучу профессор деп калышчу эле. Азыр ал жакта кыргызстандык башка балдар, кыздар барбы? Бар, мен уккандан ал жерде докторский жактаган балдар бар. Жакшы, бир гана Хопкинсте эмес, Гарвардда, Колумбияда бул азыр кыргыз жаштары Кудайга шүгүр абдан көп жерлерде окуп, бир тобу кайтып келип бизде иштегендер болуп атат мынакей. Сизден сурайын дегеним, албетте илимпозсуз, азыр болсо эми министр болдуңуз, бирок сиз качандыр бир кезде мындай өзүңүздүн кийинки 3 жылбы, 5 жылбы саясатка кайтып келсем, барсам деген ой жаралабы, жокпу? Мен ойлойм, бул саясий менен мындай жеткен чегим болуш керек. Мындан кийин
саясий карьера кылып барып бир жогорку кеңешке же бир башка жака барайын деген амбициям жок. Мен өзүм кайра илимге кайтчу кишимин. Андыктан мен азыр жасап жаткан ишим билим берүү жана илим тармагын камын көрүү үчүн бир гана саясий должность болбосо, өзүңүздөр байкап атсаңыздар керек, коомчулукта мен саясий эч бир процесске катышпай дагы жатам. Мисалы биринчи жолу министрлерден чыгып, шайлоо процессинде мугалимдердин баягы кырычакка айланбаш үчүн билим берүү мекемелерин саясатташтырылбаш керек экендиги, билим берүү тармагындагы чоң кызматкерлердин кандайдыр бир саясий партияга кызыкчылыгын көздөп, алар менен жүргүзбөгүлө иш алып барууга деп чакырык таштаган биринчи министрмин мен. Экинчиден өзүмдү көрүп атасыңар, бир партияга кошулуп, бир партия менен иш алып барып, кандай бир саясий нерселер жок. Мен саясатты илим катары талдайм. Мен өзүм саясаттын ичиндеги адам эмесмин. Мен саясат талдайм, тарыхчы катары. Бул азыркы турган милдетим сөзсүз саясий должность, баягы министрлик. Бирок мен билим берүүнүн саясатын кылам бул жерде. Анда саясатты талдаган киши катары сурап көрөйүн. Бүгүнкү өтүп жаткан, болуп жаткан саясий процесстер бул өткөл учур болуп эсептелеби, же болбосо мунун келечегине, азыркы процесстерин кандай баа бересиз? Эгерде бир коом билимин күчтөп, илимий көз караштарды сиңирип, маданий деңгээлин көтөрө алса, бул өткөл процесс. Эгер бир коом деградацияга учурап, майдаланып, өзүнүн нугун жоготуп алган эл болсо, бул кайталама процесс болуп калат. Биз азыр кайсы процесстебиз? Анткени билим берүү мындай элдин, коомдун аң сезими, билими деградация болуп бараткандыгын айтып атпайбызбы? Азыр Илимпоздор көп ушуну кеп кылып калышты да. Ошого жеткирбей сактап калышыбыз керек ошондуктан. Сизге блиц суроолорду даярдап койдук эле, ошолорго мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиз. Министр катары өзүңүздүн ишиңизге 5 балдык баалоо системасы менен канча коер элеңиз? 3,5. Жигиттеги кайсы сапатты жогору баалайсыз? Сөзүнө тургандыгын. Айымдардагычы? Айымдар. Оор суроо экен. Сиз жактырган учкул сөз же афоризм? Тууранын жанында, туура эместин каршысында болуш керек. Эң сонун. Сиз үчүн эң чоң ийгилик эмне же кайсы болду? Эң чоң ийгилик адамдык парасатты сактап калуу. Акчанын сиз үчүн мааниси канчалык? Акчанын кереги жок деп айта албайм. Сизде өтө каалап жүргөн, бирок өзүңүздө жок жөндөм же талант кайсы? Ишенчээктик. Сизди күлөнчү деп коюшат, ага кандай жооп бересиз? Ошо күлөнчү деген эмне экенин түшүндүрүп берсе жооп берет элем. Мен Себатта окуганым чындык, Себаттын таалим тарбиясы боюнча диссертация жазгандыгым чындык, бирок бир адамды күлөнчү тигил бул деп бөлүү, бул менин оюмча демократияга каршы, бул адам сыйлабастык деп эсептейм. Досторуңуз көппү же сиз жактырбаган, сизге каршылар арбы? Эми досторум көп. Баягы мындай кызматта турганда дос да көп болот экен, душман да көп болот экен. Сынды кандай кабыл аласыз? Сынды эгер өзү достойн адам сын айтып атса, жакшы кабыл алам. Бирок ичи бош калдырган калайга окшогон адамдар айтып атса, вообще жакшы кабыл албайм да ушуну. Өзүңүзгө эки сөз менен кандай мүнөздөмө бересиз? Бул да кыйын суроо экен. Эмне өзүңүздөн чыгарат? Өзүңүздү билбей калган учурда. Абдан тез жинденем. Ал кандай десем, эми бирок кичинекей жакпай калган нерседен да башым эме болом да, реакция берем. Өтө катуу уялган учуруңуз болду беле? Өтө катуу уялган учур Кудайдын астында болсо керек. Апаңызды үлгү тутат экенсиз. Сиз апаңызга ак сүтүн актадым деп эсептейсиз? Эч качан. Эң кенже уул экенсиз, эркесизби? Эми эрке деп айтышат, бирок мен өзүмдү көп деле эрке деп эсептебейм. Дагы канча балалуу болгуңуз келет? Эми бир кызым болсо деп тилейм. Анда ошол тилегиңиз кабыл болсун. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат сизге да чоң.